Бул мына кодекстер боюнча 2 жыл мурда биз 2019 жылда жылдырайлы деп жылдырганбыз, өкмөт даяр эмеспиз дегенде макул деп айтканбыз. Жоопкерчилик каякта? 22 майда 2018 жылы президент жыйын өткөзүп, так жоопкерчиликтерди жүктөп атат. Бул указ менен бекитилген, жарлык менен бекитилген. Сот реформа боюнча. Ошол указ, жарлык менен жөн эле кагаз болуп калдыбы? Мына бузуулар боюнча 43 мамлекеттик орган жоопту. Ошо 43 мамлекеттик органдар, ошо кодекстер боюнча бир түшүнүү, бир практикалык тапшырмаларды, практикалык занятияларды аткарылдыбы? Аткарылган жок. Мына сиздер 4 октябрда 2018 457 токтом негизинде мораторий киргизип атасыңар. Ошо мораторийни жокко чыгардыңарбы? Чыгарган жоксуңар. Мына ТЭЦ авария жоопкерчилик тартылып атат, а бул боюнча 5 кодекс, 2 мыйзам боюнча эч ким жоопкерчиликке тартылбай атат. Ошондуктан, урматтуу өкмөт, бул жыйындын негизинде, жогорку кеңештин айткан сөздөрдүн негизинде сиздер дагы жыйын өткөзүп, ким жоопту, ким жоопкерчилик тартыш керек, кандай жазалар болуш керек деп, мына ошол өкмөт жыйын өткөзүш керек. Ана мына бузуулардын негизинде азыр жоболор иштелип чыгат. Ар бир мэрия, ар бир айыл өкмөттөр өзүнчө жоболор жазып чыкпасын. Мына Министерство юстиция турат бул жерде. Жоболоруңар даяр болуш керек эле. Азыр мисалы Каракол шаарда жобосу башка, Бишкек шаарда жобосу башка, башка айыл өкмөттүн жобосу башка болуп, андан кийин применение кандай болуп калат? Ошол жерде даярсыңарбы? Даяр эмессиңер.